Кыргызстанда коррупцияга каршы жарыяланган күрөш өз жемишин бере албай жатканын президент Алмазбек Атамбаев акыркы коргоо кеңешинин отурумунда баса белгилеп кеткен. Демек өлкөбүздөгү паракорчулук алдым жуттум элдин мүлкүнө кол салуу процесстерине бөгөт коюу маселесин чечүүгө өкмөт баш болгон миңдеген чиновниктердин күчү да даремети да жетпейт окшобойбу. А балким чоң акырдан жем жеп көнгөн чиновниктер коррупцияны жоготууга каршы болуп жаткан чыгар. Коррупцияга каршы күрөштү биз бүгүнкү күндө кичинекей гана адамдарды кармабастан биз мамлекеттик чоң кызматтагы адамдарды сөз түрдө колго түшүрүп, алардын коррупциялык схемаларын алып чыгышыбыз керек. Ансыз коррупция эч качан токтобойт. Биз жөн эле коррупциялык схемаларды алып чыгып эле койбостон, ошого тиешеси бар мамлекеттик чоң кызматтагы адамдарды жоопко тартышыбыз керек. Булар кимдер? Булар өкмөт башчысынан баштап министрлер, министрдин орун басарлары, бир нече министрлерди, бир нече ондогон министрдин орун басарларын жана мамлекеттик бюджеттин тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлердин коррупциялык схемасына алардын тиешеси боло турган болсо, аларды алып чыгып туруп, аларды мыйзамдын чегинде жоопко тартышыбыз керек. Бул деген эмне? Бул деген эгерде мындай толук элдин сөзү менен айта турган болсо, бир нече министрди биз камакка отургузушубуз керек. Бир нече министрдин орун басарларын камакка отургузушубуз керек. Мына ошондо гана коррупция кайсыл бир деңгээлде азайышы мүмкүн. Ал эми бүгүнкүдөй коррупцияны кагаз жүзүндө эле же болбосо ооз жүзүндө эле айтып эле келатсак, жылдагыдай болуп коррупция азайбастан кайрадан көбөйө берет. Апрель революциясы элге көптөгөн убадаларды, келечекке багытталган ойлорду, өнүгүүнүн пландарын алып келген эле. Оозунан көбүк чыккыча айрым саясий ишмерлер ошол күндөрү элдин алдында убадаларын берип, Кыргызстандын таза жана укуктуу мамлекет болушуна болгон күч аракетин жумшап, элди жыргатмак болгон. Ал гана эмес, 7 апрелде курман болгондордун бейитинде аза күтүп жатып, ант бергендерине эмне десек. Ошондо аябай убада беришкен, жашоо тиричиликти оңдойбуз, баарын кыйратабыз. Жумуш менен жаш балдарды камсыздандырабыз дешкен. Алардын бири дагы орундалган жок. Мына 2 жыл болду. 2 жылдан бери куруп койгон заводу барбы? Жасап койгон фабрикасы барбы? Эптеп элдер өзүнүн оокатын, күнүмдүк турмушун базарга чыгабы, кандай кылып таап жатса да ошону тоскоолдук кылышып, жолтоо кылып, баарын тең тизеге чаап отургузуп атышат. Андан бери 2 жыл өттү. Кыргызстандын укуктуу мамлекет болушунан дайын жок. Паракордук күчөгөндөн күчөп, мурунку замандан өзгөчө коррупцияга бөлөнүп баратканыбыз ачык эле көз алдыбызда. Байдын эски тонун бөлө албай чыр-чатактан башыбыз чыкпайт. Качып кеткен ажоолорубуздун капчыгынан үмүтүбүз үзүлбөйт. Улутташтырылган мүлктү жөн койбой талап тоногондордун бети ачылып, элге билинсе да, чиновниктердин үнү чыкпайт. Айтылган сөзгө бир эле мисал катары жакында Ата журт фракциясынын депутаты Камчыбек Ташиевдин коомчулукка угузуп парламентте айткан сөзүн алсак болот. Белгилүү Мегаком уюлдук байланыш компаниясы апрель революциясынын биринчи эле күндөрүнөн баштап тонолуп келе жатканын ким билбейт. Бул маселе боюнча нечен сөз айтылып, депутаттар нечен жолу текшерүүлөрдү баштап келген. Кала берсе кылмыш иши да козголуп, шектүүлөр камакка алынганын да угуп жүрөбүз. Бирок тонолгон акчалар кайда калганын эч ким ачык айтып, дарегин элге угузбай келет. Камчыбек Ташиевдин айтымында бул компаниядан учурунда тонолуп, алып чыгып кетилген 6 миллион доллардын 2 миллионунун дареги такталып, ал акчага ким ээлик кылып жүргөнү да аныкталды. Мегакомдун 2 миллион доллары Кыргызстандын жарандардын аттарына ачылган Лихтенштейн өлкөсүнүн банкындагы эсепке которулган дейт Камчыбек Ташиев. Бирок өлкөбүздүн органдары ал жарандардын атын эмнегедир ачык атагысы келбейт. Альфа Телекомдон алып чыгып кеткен 6 миллион доллар боюнча бүгүнкү күндө жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Ал боюнча ошонун 2 миллион доллары Германиядагы мурдагы президент Орозо Отунбаеванын баласы Атай Садабакасов менен Мурзалиевдин баласы экөө түзгөн фирманын счетуна келип түшкөн деген маалыматты биз алдык жана ал маалымат бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын колунда бар. Бул документтер. Бул маселе көп эле адамдардын колунда бар, көп эле адамдар бул маселени билет, бирок алардын бардыгы көпчүлүгү муну коомчулукка алып чыккан эмес да, алып чыккан эмес. Бүгүн мен ошону коомчулукка ачыктап алып чыктым. Данияр Ильич, өткөндө мен айттым эле, Альфа Телекомдон алып чыгарылган миллиондоргон акчалардын 2 миллион акчасы Германияга барып, Германияда кайсы бир таасирдүү саясатчынын балдарына тиешелүү счеттордо олтуруп калыптыр деген маалымат бар деп. Сиз мага айткансыз, мен 2 күн ичинде ушул маселени алып чыгып, коомчулукка жеткизем деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин унчукпайсыз. Эмне? Президент айткан сөзүнүн баардыгы жел сөз болуп калдыбы? Эмне президенттин айткан коррупцияга каршы күрөшөм дегенин баардыгын силер
жөн эле бир оюндай кылып көрүп атасыздарбы? Кезектеги компания болуп калды. Андай болбош керек. Андай болбой турган болсо, президенттин мен сөзүнө ишенип олтурганмын. Коррупцияга күрөшөм дегенине. Бирок ошол маселени мынага чейин алып чыкпай атасыңар. Алып чыккыла, коомчулукка. Кимдин счетунда турат? Счет кимдин атында болчу? 2 миллион доллар кайсыл жерден эмнеге ошол жерге барып түшүп калган? Мына бүгүнкү күндө ошол 2 миллион доллар акча заморозить этилип Лихтенштейнде турганын баарыбыз билебиз.